чогуу китеп окуган кызыктуу. Илгери жомок окуганды абдан жакшы көргөн 4 дос болуптур. Алар ар күнү кечинде уктаар алдында чогуу бир эски китепти окушар эле. Бирок алардын жалгыз ушул гана китеби бар болчу. Китептин барактары бырышып, жамалган болсо да, бул аларга эч тоскоол болбойт эле. Бир күнү эртең мененки нан-үстөдө чычкан «Бизде бир жаңы китеп болгондо кандай сонун болор эле, дейт. «Бир жаңы китеп?» деп түлкү чычканды суроолуу карады. Биз аны кайдан алмак элек? Балким китепти да картошкодой кылып жерден казып алса болобу?» деп акылман кирпе сүйлөдү. «Жок мен билем», деп коюну кыйкырып жиберди. «Китептер жылдыздардай болуп асмандан жаайт». «Андай болсо жүргүлө, китеп аңчылыкка жөнөйлү», дейт чычкан. Ошентип достор нандарына кыямдан сүйкөп алып, токойду көздөй жолго чыгышты. «Бул деген акылга сыйбас», деп бир самадан кийин түлкү налый баштады. «Китепти оңой эле таап алууга болбойт». Анан бир убакта кирпи «Бул эмне?» деп бадалдын түбүндө турган кызыл бир нерсени көрсөттү. Анын кичинекей, калың жана көп барактары бар болчу. Кара сыя менен жазылган, анында жытык кадимки бул деген китеп да», деп сүйүнүп кетти чычкан. Дароо алар чогуу окушту. Кандай сонун жомок. Коен оозунан от чыгарган ажыдаарды жактырды. Кирпи болсо аңгемени сонун деп жактырды. Кандай сонун деп үшкүрдү. «Эми бул менин эң жакшы көргөн жомогум», деди түлкү. Күтүлбөгөн жерден чычкан китептин ичинен бир кат таап алат. Ал жерде мындай деп жазылган эле: «Бул китеп токойдун аркы бетиндеги текенектүү жолдогу чоң эмен дарагынын ичинде жашаган аюуга таандык. Колуңду тарт китептен». Биз жакшысы бул китепти дароо кайрып берели, дейт кирпи. Дагы бир аз алып калса болбойбу, деп сурады коен. Мындай болбошун 4 дос тең билишет эле. Узак жол басып аюунун жетип келишти. «Тык-тык», деп коен эшикти тыкылдатты. Бирок эмнегедир эч ким ачпады. Китепти кат салчу кутучага салып коелу десе батпай койду. «Эми эмне кылабыз?» дейт түлкү. «Бул жакты карасаңар, бул жакты», деп чыйпылыктады чычкан. Бир терезе ачык экен. Достор китепти жогору түртүп, терезеден ары кулатып жиберишүүгө макулдашты. Кокусунан китеп менен кошо чычкан да кулап кетти. Тарс этип чычкан үйдүн ичине каттуу жерге түштү. Бирок чычкан досторун үйдүн ичине киргизет да: «Карасаңарчы, бардык жакта китептер. Калың, жука, кайгылуу, күлкүлүү. Койчу, үйдүн ичинде толгон токой түрдүү китептер. Вау!» деп эси ойт коен. «Ушунча көп аңгеме жомоктор, аягы сонун бүткөн китептер», деп кирпи да сөзгө аралашты. «Келгиле, дароо бирөөсүн окуйбуз», дейт түлкү.
Алар кызыгуу менен арка-аркасынан токтобой турдуу китептерди окуп жатса эле, бир маалда дүп дүп тап тап деп жакындап келе жаткан үн угулат. Бул эмне деген үндөр деп коркконунан түлкү сурайт. Бирөө келе жатат деп шыбырады коён. Биз аябай тартипсиз болуп кеттик, деп тынчсыздана сүйлөдү Кирпи. Бул деген биздин үй эмес да. Китептер да биздики эмес. Болгула, бат-баттан жашына калалы, деп акырын шыбырады чычкан. Аю аябай чарчап келип, үшкүрөө отургучуна отурду да бир китептин колуна алды. Ким менин китебимди жабышкан шире колу менен кармады? Деп ырылдатып кирди. Китептин жанындагы кыямдуу нанды таап алып, ким муну бул жака жашырып койгон? Ким менин китептеримди окуган? Деп жиндене кыйкырды. Биз окудук сенин китептериңди, деп коркондорунан үндөрүн акырын чыгара төрт дос тең жарыша жооп беришти. Шылуун каракчылар десе, деп кыйкырап парданы ача салды. Силердин менин китебиме кол тийгизгени кандай дитиңер барды? Биз аябай бушайманбыз, кечирим сурайбыз, кечирип кой, деп чыйпылыктады чычкан. Биз деген бул китепти токойдон таап алдык. Бул деген мен эң сүйүктүү китебим, деп кыйкырды аю. Бул эми биздин да эң жакшы көргөн китеп, дей салды коён. Мен жомоктун аягын аябай жактырдым, деп шыбырап үн катты Кирпи. Мен аягы жакшы бүткөн китептерди жакшы көрөм. Аягы сонун бүткөн китептерди мен да абдан жактырам, дейт аю. Төрт дос сырткы эшикти көзөй басышты. Биз чын жүрөктөн кечирим сурайбыз, кечирип кой, деп дагы бир жолу айтты чычкан. Биздин үйдө жалгыз эле бир китеп бар, дешти алар. Аю таңыркап карап туруп, токтогулачы, эмне, бир гана китеп? Деп сурады. Анан бир аз ойлонуп туруп, текчеден бир китепти алып, эгер шире болгон колуңарды тазалап жууп келсеңер, калып окусуңар болот, деди аю. Достор таза колу менен келишкенде бардыгы чогуу олтургучка жанаша отура кетишти. Анан чогуу окуган ушунчалык кызыктуу болгондуктан дагы да китептерди токтобой окуп жатышты. Аркы үйгө кетер убакта келип калганда коён биз дагы келип турсак болобу? Деп сурады. Билесиңерби? Келип турсаңар эң сонун болот эле, деп жылмайды аю. Эртеси күнү достор дагы келишти. Аюга өздөрү ала келген жалгыз китепти да окуп беришти. Күтүлбөгөн жерден аюга бир акыл келди. Китепти жалгыз окуган сонун, а бирок чогуу окуган андан да сонун, дейт. Ошентип ал китепкана ачып, бардык жаны барлар келип чогуу китеп окуусуна шарт түзүп, китептерин башкалар менен бөлүшө турган болуптур. Анткени чогуу окуган китеп эң кызыктуу.